Туугандар, өткөндө ушул жерге 7 айымды суранып келип, киргизип, нактадарыбызды эктирбедим беле. Ар бирөөсү каалагандай себишкен да. Кээ бир жерлерде гененин үстүнө ташталган. Мынакей, мына силерге ушул көрсөтпөйм мына. Эми бул жерде мына дайнек сыртта эле калып калган. Көмбө койгондору бар экен. Терең көмүп койгон дагы жагдайлар бар. Мына бул да дайнек мына сыртта турат, карагыла. Ушундай кыскасы үстүнө мынтип эле жөн эле топурактан таштап койгон жерлери да көп экен. Жакшы себилген жактары бар. Кыскасы бирөө жарымды менен сүйлөшүп ушинтип жалдап келип аткандан кийин караш керек экен да. Мен дагы өзүңөр билгиле каалаганыңардай. Главное ушул жерди бир күндүн ичинде бүтүп бергиле деп жер ным эмес беле, мен ошол нымдуулугун кармап эртерээк өнүп кетет го дегем да. Анан кийин жер ным эле, просто үстүн чийип эле анан кийин топурактан жана көрбөдүңөрбү, таштап алып кетип калышыптыр да. Анан эми от души эле алар деле чын дилим менен кылышты деп эсептейм эми. Анан эми чыкканынан өнбөй калгандан калган белгиси биздики да, эмне кылыйсың. Бирок көз салыш керек экенсиңер, это биринчиден. Анан мен алар менен сүйлөшкөндө айткам, акчаңарды төлөп берем, үстүнө даже кошуп берем. Ар бирөө менен 2000 сомдон ушул жерде бүтсөңөр төлөп берейин дегем. Анан тиги Рамзан менен сүйлөшүп калдым да, Дунган брат мененчи. Почем платишь, дейт, анан кийин по 2000 каждому дал десем, айтат, ну что дорого. 1200, 1300 сомдон эле 1500 тамак ашы менен дейт. Анан кийин сен 2000 сомдон тамак ашын дагы бердиңби дейт. Ооба десем. Что дорого дейт. Эми мен жанагынтип келишкем да. Чисто от души бүтүрүп бергиле бир күндө деп. Аны бүтүштү. Эртең менен 9да келген, кечки түшкү саат 4тө уже жыйынтыктап салышкан да бул жердечи. Анан кийин эми көрбөдүңөрбү, кээ жерден жанагынтип таштап коюптур, кээ жерлерин терең эле калтырышкан экен. Бирөө жарымы билет, бирөө жарымы билбейт окшойт да. Жаштар арасында да жаш кыздар менен да келишкен. Алар ошо сейип жүрүшкөн да. Может ошолордон кеткенби. Кыскасы ошондой мүчүлүштүктөр болот экен. Суу кое бериш керек болуп атат. Суун дагы биз орноткон түтүктөрүбүз тиги суу кое берип атып кетип атып. Эми бүгүн баарын дарабатып эттик. Эртең жаан жайт болуп атат. Жааса жады, жабаса суу кое бербесе болбойт. Өнбөй эле жанагындай көрдүңөрбү, үстүнө таштап коюптур. Анан карап да чыгыш керек болуп атат да. Кыскасы ушундай. Анан дагы уйлар, могу тегерек четте уйлар бар. Ошолор азапты жедирди. Ээлерине деле айттык эле, жана малды карап багат да. Мындай карасаңар болот десем, алар кое берип коет экен. Бу жерди жабыкканыбызга карабай, бу жердеги тургундар аркы жактан жалжайтып килейгенбиз, коруп койгон мызымдарды тешип салышкан экен. Уйлар эми ушул жерден кирип атат. Анан бу жерден жана бир эжекени айттым, я же там специально закрыл же, вот да турат го калитка. Ушуну ачып жаап кайра кирип чыксаңар болбойбу десек, жок дейт. Сен бияктагылар менен связываться эте көрбө. Сен тиги каның ичет. Айымдар менен биз менен айтышып отурмак белең. Айтышкан эмес дедим мен, мынакей мал дедим. Силер ошол жерден артыңардан кирип атат уйлар. Эми ошол ал мал да эми силер го адамсыңар го десем, күлүп алып кеттик, короче. С нами не связывайся дейт да. Кыскасы алдыда дагы кичине түшүнбөстүктөр дагы болот окшойт. Эми көрө жатарбыз, туугандар. Кыскасы иш жүрүп атат.